12-июнь. Менин ишенимсиздигиме жардам бер. Мага көрсөтүлгөн ырайымдын негизинде ар бириңерге айтамын. Өзүңөр жөнүндө керектүүдөн артык ойлобогула. Тескерисинче, Кудай ар бириңерге бөлүп берген ишенимиңерге жараша туура ой жүгүрткүлө. Римдиктер 12 бөлүм 3 аят. Бул аяттын контекстинде адамдардын өздөрү жөнүндө керектүүдөн артык ойлонгондугу Павылды тынчсызданткан. Павыл бул менменсинүү көйгөйүн чечүү үчүн мындай деген: биздин жашообуздагы Кудайдын ырайымы менен берилген рухтун касиеттери гана эмес, аларды колдонуп жаткан ишенимдин өзүн дагы Кудай ырайымы менен берген. Ал касиеттердин ар бирин Кудай өзү белгилеген. Ошентип, мактанууга себеп болгон бардык шылтоолор бизден алынат. Эгерде белек алуу жөндөмдүүлүгүбүз дагы Кудайдан берилген белек болуп жатса, анда биз кантип мактана алабыз? Бул чындык биздин сыйынуубузга терең таасирин тийгизет. Лука 22 бөлүм 31-32 аяттарда Иса бизге үлгү көрсөткөн. Петр Исаны 3 жолу четке какканга чейин Исага мындай деди: "Шимон, Шимон, шайтан силерди калбырдан буудай сыяктуу өткөрүүнү суранды. Бирок мен сенин ишенимиң үчүн сыйындым. Кайра кайрылганыңдан кийин бир туугандарыңдын ишенимин бекемде." Иса Петрдин баш тартып, күнөө кыларын билсе дагы, анын ишеними үчүн сыйынган. Анткени ал Кудай гана ишенимди бере аларын билген. Демек биз дагы Иса сыйынгандай, Кудай биздин ишенимибизди жана башкалардын ишенимин бекемдесин деп сыйынышыбыз керек. Ошентип, жин оорулуу баланын атасы Исага мындай деди: "Ишенем, менин ишенимимди арттыра көр." Марк 9 бөлүм 24 аят. Бул жакшы сыйынуу. Ошондой эле бул Кудай каалагандай ишенимге биз Кудайсыз ээ боло албарыбызды билдирет. Келгиле күн сайын мындай деп сыйыналы: "О Теңир, мага берген ишенимим үчүн рахмат. Ишенимимди арттыра көр. Аны күн сайын өстүрүп, бекемде жана анын кулашына жол бербе. Ишенимим жашоомду жетектесин. Ошондо мен бардык иштеримде сени улуу кам көрүүчү катары даңктайм. Аминь."